Арыбаңыздар, урматтуу тарых сабагын сүйүүчүлөр, сабак сабагына катышуучулар, кыргыздын тарыхын, эзелин кандай келип, кандай баратабыз, ошону билип, туюп жүргүзү келгендер, арыбаңыздар. Бүгүнкү сабакты ачык деп жарыялайбыз. Албетте, тарых ар бирибиз үчүн маанилүү, тарыхты билишибиз керек. Тарых бул адамзаттын өткөнкү, кечмиши жана азыркы учурда жашап жаткан ар бир минуталары бул биз үчүн тарых болуп эсептелинет. Андыктан ар бирибиз тарыхка туюлуп жакшы билсек, эртеңки келечегибиз ошончолук мыкты болот деген терең ишеничтебиз. Бүгүнкү аракет эртеңки келечек, ал эми бунун баарынын себеби мурунку тарыхты жакшы билип, алдыга болгон умтулуулардан болуп саналат. Ал эми биздин сабагыбызды Уулай эжекебиз өтмөкчү. Адаттагыдай эле мурунку сабактардан бир аз кыскача баяндама берип, андан кийинки темага улантабыз. Ага чейин суроолоруңуздар болсо даярдап койсоңуздар да болот. Анда сизге сөз берели, урматтуу Уулай айым. Саламатсыздарбы? Сиздер менен экран алдында жолугушуп турганыма аябай кубанычтамын. Саламатчылык. Сиздер менен кайрадан жолугушуп турганыма аябай. Голосум жакшы эле болуп атат, Жаңы болот го, колордончу. Болду. Болду. Сиздер менен кайрадан экран алдында беттешип жатканыма аябай кубанычтамын. Биз өткөнгү сабакта Таштоору тууралуу Таштоору жана Колодоору тууралуу маалымат алганбыз. Бул Таштоору жана Колодоору Кыргызстан аймагында бул байыркы мезгилден эле адам баласы жашап баштаган мезгил деп айтсак болот. Таштоору өзү негизи экиге бөлүнөт. Палеолит, мезолит, неолит болот. Бул өткөнгү сабакта булардын ар бирине өзүнчө токтоло кеткенбиз. Дагы кыскача бир аз токтолуп кете турган болсок, палеолит бул Таштоор негизи эле үчкө бөлүнөт. Палеолит, мезолит, неолит болуп, палеолитте кайрыла турган болсок, палеолитте негизинен эле адам баласынын жаңы бир жер бетинде пайда болуп, жайгаша баштаганын айтсак болот. Мисалга ала турган болсок, жаңы жашоо образдарына үйрөнө башташы, ташты колдонгонду үйрөнүүнү айтсак болот. Себеби ал мезгилде эң негизги куралы бул таш болгон. Ошол таш доорунда ар түрдүү таштарды өзүнүн жашоо образына ылайыкташтырып колдонгон. Андан кийин бул ошол мезгилде, палеолит мезгилинде адамдардын үйүр болуп жашаганын дагы айтсак болот. Алар ошол үйүр менен үңкүрлөрдө өздөрүнө ыңгайланышкан жаратылыш шарттарына туура келген жерлерде жашаганга аракет кылышкан. Андан кийин алар эң негизгиси эле алектенгени бул аңчылык жана чогултуу менен алектенишкен, даяр тамактарды эле азыктануу методун эле айтсак болот. Андан кийин палеолит мезгили бул жаңы эле жер бетин өздөштүрүү процесси жүрүп жаткан мезгил. Андан кийин неолит мезгилине токтоло турган болсок, неолит мезгилинде бул палеолит мезгилинин акыркы этаптарында муз доору башылат дагы. Муз доорунда чоң айбанат, чоң мамыттар, носорог, мындай мүйүздүү носорогдор, муз доору менен алар жер бетинен ал климаттын өзгөрүшү менен алардын ордуна носорогдордун, мамыттардын ордуна мезолит мезгилинде жаңы бир жашоо образы өтүлөт. Анда биздин аймактарда бир аюулар, карышкырлар, түлкүлөр сыяктуу майда бир жандыктардын пайда болгонун дагы айтсак болот. Мезолит мезгилинде негизинен эле адам баласы дагы деле ташты колдонот, бирок ташты ар түрдүү формага келтирүү методун дагы колдоно баштайт. Бул методко келтирүү дегенде чоң эле бир таштарды алып колдонгон болсо, кийин болсо уч таштарды ушта баштаган жакшы бир өздөрүнө ылайыкташылган форманы айтсак болот. Андан кийин бул мезолит мезгилинде бул
эң алгачкылардан болуп жаныбарды өздөштүрүү методуна өтө баштайт. Жаныбарды өздөштүрүүдө булар эң алгачкылардан болуп итти колго үйрөтүшкөн өздөрү менен бирге. Андан кийин бул мезолит мезгилинде деле аңчылык менен алектенишкен. Чоң ар түрдүү жаныбарларга өзүнүн жанын сактап калыш үчүн аңчылык кылышкан. Ошол эле мезгилде мезолит мезгилинде ошондой эле 25-30 болгон адамдар үйүр топ менен жашай башлаган. Себеби сырттан келген ар түрдүү жырткыч жаныбарлардан сактануу иретинде булар үңгүрлөрдө, сөөктөрдөн жасалган ар түрдүү үйлөрдү атайын жасап, чатырча сыяктуу ошондой үйлөрдө жашай башташкан. Андан кийинки этап бул неолит доору. Неолит доорунда адамдар жөн эле бир өздөштүрүүнү эмес, алар жаңы бир нерсени үйрөнүүдөн өздөштүрүү этабына айтсак болот. Бул неолит революция, тарыхта неолит революциясы деп аталат. Неолит революциясында чарбаны колдонууну үйрөнүшөт, мал жаныбарларды колго үйрөтүүнү дагы айтсак болот. Андан кийин неолит революциясынан кийин биз неолиттен кийин бул биз энеолит деген процесске өтөбүз. Энеолит процессинде болсо бул таш доорунан коло дооруна өтүү процесси. Коло дооруна өтүү процессинде колону эритип колдонгонду дагы айтсак болот. Коло доорунда бул Кыргызстан аймагында аябай көп табылган. Бул эң биринчи эле Шамшинский кат деп аталат. Ал жерде 27 коло дооруна таандык буюмдарды айтсак болот. Ар түрдүү аялдарга таандык ар түрдүү кооздук буюмдарын айтсак болот. Ар түрдүү эркектердин аскердик жаатында колдогон канжарларды, миздүү курал-жарактарды дагы айтсак болот. Ошондой эле коло доорунун эң көрүнүктүү коло доорунда бул чопой идиштерин колдонуу, башкача айтканда идиштерди жасоо методу дагы аябай өнүккөн. Андан кийин бул эң көрүнүктүү бир ишеним пайда болот. Булар коло доорунда пайда болгон ишеним, бул алар искусство тармагына дагы айтсак болот. Бул жерде искусство тармагында саймалы ташты мисал келтире алабыз. Андан кийин коло доорунан кийинки эле мезгил бул темир доору деп аталат. Темир дооруну бүгүн уруу союздары менен бирге өтөбүз. Коло доорунан кийинки темир доору. Ошондо доорулор биринчи таш доору менен башталып калып атат да. Ооба, таш доору болду. Кийин биз мурдагы сабакта таш доору менен коло дооруну өттүк. Ал эми бүгүн болсо темир дооруну өтө баштайбыз. Адам баласынын темирди колдонуу процесси. Мезиолит менен палеолит дегендер таш доорунун ичине кирип кетеби? Ооба, таш доорунун ичине кирет. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Экран көрүндү? Ооба. Негизинен эле темир доорунда биз темирди колдонгонун айтабыз. Темирди колдонуп, алар өздөрүнүн жашоосуна темирди киргизиле баштаган. Ошол эле мезгилде биздин Кыргызстандын аймагында пайда болгон уруу союздары пайда боло баштаган. Бул уруу союздарына эң биринчи эле кезекте сактар кирген, сактардан кийин усундардан кийин даландар, анын арасында хундар. Бул Кыргызстандын аймагында жашаган уруулар деп айтабыз. Булар негизинен эле темир доорунун ичине кирет. Темир доорунда алар темирди ар түрдүү бир курал-жарагында, идиш аяктарында, турак жайларында колдонгонуну айтсак болот. Андан кийин уруу союзунда да эң алгачкылардан болуп биз негизинен эле эң алгач бул Кыргызстан аймагындагы сак уруулар тууралуу сүйлөшөбүз. Андан кийин Усун Давань мамлекеттерин сүйлөшөбүз. Андан Хун мамлекетини Кыргызстандын территориясында жайгашышы жана өнүгүшү тууралуу дагы сүйлөшөбүз. Алгач сак урууларына токтоло турган болсок, Кыргызстандын аймагында негизи эле жалпы эле Орто Азияда, Казакстанда, Чыгыш Түркстанда биз заманга чейинки 6-3 кылымдарда сак жана скиф деп аталган уруулар жаша башташкан.
Булар слайд даба мамлекети менен калкалуу же ошол жерде турабызбы азыр? Давай мамлекети жок. Башка жака кетип калдыбы? Даба урус союздары даба мамлекет деп турат да, жылган жок. Ошону эскертип коеюн дедим. Үстүнө басып турса, сол да капталындагы слайдтар чыгып атат, үстүнө басып турсаңыз балким которулат. Менде которулат, бирок экранда чыкпай жатат. Сиз ошону оңдоп турган кезде мен сизге бир ушу доорулор учурунда, таш доору, коло доору учурларында адамдар үйүр болуп жүрүшөт дедик да. Ошондо адамдардын тилдери кандай болот экен, ошол мага кызык болду да. Тилдери башында мындай мимика сыяктуу көргөзүүлөр менен жүргөн деп айтылат. Кийинчерээк алар неолит мезгилине келгенде бири-бири менен өзүнө ылайыкташкан бир тил менен тилди колдонула баштады деп айтылат. Которулду. План деп баштап. План. Андан кийин бул негизи сактарды баштай турган болсок, сактар бул Кыргыз, Орто Азия, Чыгыш, Казакстан, Чыгыш Түркстанда биздин заманга чейинки 6-3 кылымдарда ушул аймактарда сак жана скиф деген уруулар пайда боло баштаган. Бул сак жана скиф уруулары көп булактарда ар түрдүү кездешет. Индиялык булактарда бул сактар турлар деген ат менен кездешет. Байыркы Кытай булактарында Се эли деп кездешет. Негизинде эле сак деген түшүнүк эркин адам, күчтүү адам дегенди түшүндүрөт. Сактар тууралуу эң алгачкы эскерүүлөр бул Застрадизм дининин ыйык китебинде, Авеста деген китебинде сактар тууралуу кезишет. Ал байыркы алгачкылардан болуп, ошо Дарий бир мезгилиндеги байыркы персиялыктардын жазуусунда сактар тууралуу алгачкы жазма булактар бар. Бул сактардын 3 урууга бөлүнгөнүн айтсак болот. Сактар Сак-Хаома-Варга, Сак-Тия-Парадария, Сак-Тигра-Хауда деген сактарын айтсак болот. Сак-Хаома-Варга, Сак-Тигра-Хауда, Сак-Парадария бул негизи эле жалпы эле Орто Азияда жашаган сак уруулары биздин заманга чейинки 6-3 кылымдарда. Сак-Хаома-Варга деп аталышынын негизи себеби Сак-Хаома-Варга уруулары хаум деген чөптү баалап, аны урматтап сыйлаганын айтсак болот. Андан кийин Сак-Парадария урууларын айта турган болсок, Сак-Парадария уруулары Сак-Парадария деген сөз эле негизи деңиздин артындагы деген маани түшүндүрөт. Бул Сак-Парадария уруулары азыркы Өзбекстан аймагында Арал көлүнүн айланасында жана Амудария, Сырдариялардын жээгинде жашаган уруулар деп дагы айтылат. Андан кийин Сак-Тигра-Хауда бул Кыргызстандын Сак-Тигра-Хауданы айтсак болот. Алар Сак-Тигра-Хауда сактары бул Каспий деңизинен тартып, Теңир тоо менен Иле дарыясынын өрөөнүнө чейинки аймакты ээлеген уруулар болуп саналат. Булар андан кийин Сак-Тигра-Хауда сактары бул Кыргызстандын азыркы түштүгүндө жашаган уруулар. Андан кийин Хаома-Варга сактарын айта турган болсок, Хаома-Варга сактары бул Кыргызстандын түштүк аймактарында жашаган уруулар. Алар Түндүк Индиядан баштап азыркы Алай, Фергана өрөөнгө чейинки аймакка жайылган уруу деп эсептесек болот. Андан кийин бизде Кыргызстандын түндүгүндөгү сактар көпчүлүк учурда бул мал чарбачылык менен алектенгенин айтсак болот. Алар сак уруулар негизинен эле көчмөн турмушка ылайыкташылгандыктан бир жерден экинчи жерге көчүп мал чарбачылык менен алектенгенин айтсак болот. Андан кийин Кыргызстандын түштүгүндөгү урууларды айта турган болсок, Кыргызстандын түштүгүндө
алар көбүнчө дыйканчылык менен алектенгенин айтсак болот. Ал дыйканчылык менен алектенүү менен арпа, буудайларды дагы өздөштүргөнүн айта алабыз. Андан кийин сактар тууралуу эң алгачкылардан болуп, азыркы Бехустун аскасында кездешет. Сак тиграхауда сактары болсо, башына шуштугуй баш кийим кийип жүргөндүктөн Бехустун аскасында Дарий бирдин жазуусу эскерүүсүндө бул эскерүүсү менен алар перстердин сактарды басып алгандыгы тууралуу эскерилет. Бул жерде көрө турган болсок, бул Дарий бир катар кеткен аскерлерди туткундап алган, эң артында шуштугуй баш кийим кийген сак аскерин көрсөк болот. Бул жерден сак аскеринин перстерге кул катары келгенин айта алабыз. Сактар тууралуу эскерүүсү. Андан кийин сак тиграхауда жана айтып өткөндөй эле бул 6-кылымда перстерге каршы аябай күчтүү күрөшкөн уруулар болгон. Ал биздин заманга чейинки 530-жылы перстердин падышасы Кир экинчи менен 200 000 аскери менен сактарга Кир экинчи 200 000 аскери менен сактарга каршы согушка аттанган. Андан Кир экинчи бул азыркы перстердин падышасы, ал сактарга каршы сак тиграхаудаларга аттанды 530-жылы. Эки уруу мамлекет уруша кетет. Бул сактардын башында ошол мезгилинде аял баатыр Томирис турган болот. Кир экинчи өзү перстердин падышасы болгон, мен дүйнөнү багынтуучумун деген сыяктуу өзүнүн урандары менен сактарга каршы аттанат. Экөөнүн беттеши 530-жыл болот дагы. Адам каны суудай аккан бул согушта сактар жеңишке жетип, Кир экинчи өлтүрүлөт. Анан сак аскерлери кыргын салуучу жоокерлер деген наам алганын айтсак болот. Ошол мезгилде сактардын башында Томирис болгон. Ал негизи эле жалпы эле сактарды алып кое турган болсок, сак аялдары дагы, эркектери дагы аябай күчтүү бир жоокер болгонун дагы айтсак болот. Андан кийин Кир экинчини өлтүрүп ал кеткенден кийин Кир экинчи перстердин падышасына Кир экинчиден кийин Дарий биринчи бийликке келет дагы. Ал Ахемениттер династиясынын мезгилинде Ахемениттер династиясын негиздейт. Ал Ахемениттер династиясын негиздегенден кийин ал коңшу урууларды алыскы аймактарга негизде территорияны каратып алыш үчүн аймактарды каратып ала баштайт. Ал биздин заманга чейинки 518-519 жылдары Дарий биринчи сактарга каршы аттанып, сактарга каршы өзүнүн согушун жүргүзгөн. Ал ошол мезгилде сактар Дарий биринчиге жеңилип, сактарды салык төлөөгө мажбур кылган. Андан кийин сактар перстерге карап калгандан кийин биздин заманга чейинки 503-жылы 500-490 белгилүү марафон сагылашуусу болот. Бул жерде марафон сагылашуусунда Грек-Перс согушу деп аталат. Бул Грек-Перс согушунда Дарий биринчи менен Македонскийдин экөөнүн согушу, ошол перстер сактарды каратып алгандан кийин сактар перстер тарапта бул белгилүү марафон согушунда катышкан деп айтсак болот. Андан кийин сактар аябай өзгөчө бир бааланган нерселерин айта турган болсок, бул сактарда азыркы күндө мүрзөлөр, башка айтканда кургандары бар. Биздин Кыргызстанда аябай көп, ошол эле кезде Казакстанда. Бул биз ушундай дөңсөлөрдү азыркы Кочкор аймагынан, Скөл областарынан сактарга таандык курган мүрзөлөрдү кезиктире алабыз. Бул мүрзөлөрдү карай турган болсок, сактардын жашоо образын биле алабыз. Себеби ал мурда жашап өткөн мезгилинде кандай абалда болгон, кандай жашаганын айтсак болот. Себеби бул буларда аркы дүйнө ишеними болгон. Аркы дүйнө ишеними менен булар турмушта жашап өткөн турмушунда эмнелерди колдонгон болсо, ошолордун баарыны өлгөн адам менен кошо көмүшкөн. Мисалы, идиш аягын колдонсо, жылкысын колдонсо, алардын баарыны бирге көмүшкөн.
мисалы бир адам мисалы бул дөңсөөлөр жашап өткөн адамдын социалдык статусун билдирген көмүлгөн курган канчалык бийик жана чоң болсо, ал адам ошондой өз убагында аябай кадыр-бактуу болгондугун айтсак болот. Андан кийин мисалы кээ биркилерди карай турган болсок, алардын кургандары аябай кичинекей болгонун айтсак болот. Алар жөнөкөй эле бир карапайым калк болушу мүмкүн деген маселеге дагы токтолсок болот. Андан негизи эле сактар тууралуу бул айбанаттар стили аябай кеңири тараган маселе. Айбанаттар стили бул темир колдоо. Алар турмуш тиричиликте жөн эле бир темир менен жасап койбоштон темирлерге кооздук киргизүүнү айтсак болот. Мисалы, кооздук киргизүүдө эмнелерди колдонушкан? Ар түрдүү жаныбарлардын сөлөкөттөрүн темирлерге жасоо методун жүргүзүшкөн. Мисалы, сөйкөй жасаганда өзүнчө бир форма берип, курал жарактагы канжарларга өзүнчө бир форма берип, жейрен, аркар сыяктуу жаныбарлардын акелдерин түшүргөнүн айтсак болот. Андан кийин бул жерде корозду көрө турган болсок, бул короз азыркы бул негизи Кыргызстандын аймагынан табылган деп айтсак болот. Бул жерде көрө турган болсок, бул дагы көпчүлүк учурда курал жарактарга кооздук берүүдө жасалган деп айтсак дагы болот. Андан кийин бизде экинчи бул сак аскерлери. Сак аскерлери бир эле өзүнүн мыкты жоокер болгондугу менен айтсак болот. Алар өзүнүн ар түрдүү курал жарактарды согуштарда колдонушкан. Эң биринчи эле курал жарактары бул канжар болгон, уштуу найзалар болгон, жаалар болгон. Бул өзүнүн жааларыны ушундай бир эрдик менен согуштарда өзүн көргөзгөндүгүнө айтсак болот. Ошол эле кезде булардын кийимдерини темирден болгонун дагы айтсак болот. Темир ушунчалык көп колдонулган, ошондой эле атына дагы ооздук жасоодо, ат жабдыктарын жасоодо, кийимдерин жасоодо баарында темир колдонулгандыгына айтсак болот. Негизи эле жоокерлерди даярдоодо жаш кезинен эле аябай такшалып даярдай баштаган. Жоокерлер бир эле эркек кишилер болгон эмес, ошол эле кезде аял кишилер болгонун дагы айтсак болот. Мисалы, сактардын эң күчтүү аял аскерлери айта турган болсок, бул Томирис, Зарина сыяктуу айтсак болот. Андан кийин бул сактарды бир уруулар бир эле биз азыр Хаумаварга сактары, Тиграхауда, Парадария сактарын айта турган болсок, азыркы күндөгү жаңы окумуштуулардын изилдөөсүнө караганда биздин Орто Азияда жашаган сактардын 20дан ашык уруу бирикмеси болгондугун дагы айтсак болот. Суроолоруңуз жок, Суроолоруңуз болсо берсеңиздер болот. Бүттүңүзбү? Жок, дагы улантам, бул сактар боюнча. Сактар боюнчабы? Менде бир-эки суроо бар, берип кетейинби? Айта берсеңиз болот. Азыркы учурда сактардын тарыхый булактарын изилдеп табылган аска дедиңиз го, Бехустун аскасы. Ооба. Ал кайсы аймакта жайгашкан? Ал азыркы күндө Иранда. Бехустун аскасы деген. Перстер сактарды басып алгандан кийин, мисалы, сактарды басып алгандан кийин ал эскерүү катарында сактарды басып алгандыгы тууралуу жана сактар ушунун 3 уруудан тургандыгы тууралуу, 3 уруусу тууралуу ошентип Бехустун аскасына жазылгандыгын айтсак болот. Каратып алгандыгын. Чоң рахмат. Экинчи суроом. Сак кургандары азыркы учурда казылып, бардыгы казылып алынса керек, же болбосо дагы деле барбы? Казылып жатабы изилден Кыргызстанда? Сак кургандары дагы деле изилденип жаткан мезгили. Анда бирок ошол эле мезгилде сак кургандары дагы деле бар, изилденип жатат. Ошо бирок көпчүлүгү деле изилденген.
Бул сак кургандарын айта турган болсок, бул сак кургандары бизге жеткенге чейин эле бул аябай чоң көлөмдөгү болгон. Анан кийин ал жака көп буюм тайымдарды кошо көмүшкөн. Мисалы, жашоо турмушунда колдонгон алтындары, байлык бийликтери баардыгы бирге көмүлгөндүктөн алар ушул биздин дооруга келгенге чейин бул сак кургандары таланып, тонолуп, азыркы күнгө биздин аймакка калганы дагы айтсак болот. Андан кийин бул жерде бул курганды көрө турган болсок, дагы деле ушундай Ысык көлдүн аймагындагы ушундай кургандар бар. Бул аябай чоң диаметрде болгонун дагы айта кетсек болот. Бийиктиги 20 метрге чейин жеткен сак кургандары бар. Чоң рахмат. Мисал үчүн алда Талас областындагы Манастын күмбөзү бар го. Каролчок. Аллага ошондой бир курган да турабы? Мен Каролчок тууралуу билбейт экенмин. Ал курган тууралуу. Бирок сактарга таандык кургандар Талас областында дагы аябай көп. Андан астында дагы көп алтын анда мындайлар, кыскасы ушундай баалуу нерселер катылган деп айтылат да. Мен ошун ачабыз деп ача албай көп жолу кыйналышкан да адамдарчы. Изилдейбиз деп кире албай. Ал жерди ачкан менен буга чейин тонолуп бүткөн болушу дагы мүмкүн. Бирок аны атайын археологдордун демилгеси менен барып казылып изилденсе болот. Сөзсүз түрдө көзөмөл болуш керек. Аны башка бирөө барып казып албайт го деп ойлойм. Себеби черный археология деп коет, алар өздөрүнүн кызыкчылыгын көздөп, мисалы, ал жерде табыла турчу баалуу буюм болуп калышы мүмкүн. Мындай черный археологдор барганда ал жерде бир аз тарыхый эстеликти бузуп салышы мүмкүн. Мисалы ала турган болсок, балким бул жерге коштум. Алтын адам деген Казакстандан табылганын айтсак болот. Алтын адам деп табылган алтын адам бар. Ошол алтын адам табылганда бул Казакстанда табылган алтын адам азыркы күнгө чейин ал тарых музейлеринде сакталып келет. Мисалы, сак кургандардан алтын адамдын өзүнүн баш кийими менен ушуштугу баш кийими менен өзүнүн формасына чейин бүт баардыгы сакталган иретинде калган. Ал бул баалуу маалыматтарды башка бир черный археолог же болбосо кандай бир адамдар барып казган болсо, ал жерде баалуу бир эстеликти жоготуп алуу коркунучу бар деп айтсак болот. Чоң рахмат. Сурооңуз дагы барбы? Суроолоруңуз? Сактар боюнча ушулар болчу. Чоң рахмат. Жакшы жооп бердиңиз. Азыркы күндө 2019-жылы Казакстанда Томирис деген кино тартылды. Убактыңыз болсо көрсөңүздөр болот. Ошол Томиристе дагы казак аскерлеринин аябай образдарын сонун бир деңгээлде көргөзө бере алышкан. Сак аскерлеринин. Андан кийин биз кийинки темага киребиз. Кийинки тема бул хундар деп аталат. Биздин аймакта жашаган хундардын падышасы жер мамлекеттин негизи деген сөз менен баштасак болот. Хундар негизи эле алгачкылардан болуп Кытай булактарына кезишет. Биздин заманга чейинки 1000-жылдыкта. Ал тарыхый булактар боюнча негизи эле хундардын 24 урууга бөлүнгөнүнү айтсак болот. Алар аябай чоң аймакты ээлеген, Тынч океанынан баштап Түндүк Кытайдан Алтайга жана Жетисууга чейинки чоң аймакты ээлеп турушкан. Негизи эле хундардын негиздөөчүсү Таумань болгон. Ал Таумань башкарып турган хундардын падышасы бийликке келгенде сөзсүз түрдө Шанюй деген титулду алган. Таумань Шанюй башкаруу мезгилинде хундар уруу болгон. Ал ошол уруусу менен коңшу уруу болгон Дунху жана Юечилердин ортосунда калгандыгын дагы
айтсак айта алабыз. Таумундан кийин биздин заманга чейинки 209-170 жылдары хундардын мамлекетин Таумундун уулу Модешаню деп Модешаню башкара баштаган. Ал өзүнүн башкаруу мезгилинде коңшу жашаган кытайлыктардын алардын жерлерине көз арта баштаганын дагы айтсак болот. Ал ошонун алдын ала баамдап кытайлыктар менен болгон чек араны бекемдөөгө умтулган. Биздин заманга чейинки 200-жылдары Модешаню Кытайга каршы 300 миң аскери менен чабуул коюп, ал ошол чабуул согушта Кытай императору жеңилип, Гао Цзуй моденин алдына тизе бүгүп, ага өзүнүн кызын аялдыкка берип, ар жыл сайын салык төлөөгө мажбур болгон. Бул негизинен эле хундар тууралуу айта турган болсок, эске салчу нерсе, хундар тууралуу эсте кала турчу нерсе, бул Улуу Кытай дуалы деп аталат. Азыркы күндө 8 кереметтин бирөөсү деп дагы айтылып келет. Бул Улуу Кытай дуалы Кытайдын түштүк батышындагы уруулардан сактануу иретинде курулган дуал деп айтылат. Бул ошол мезгилде көчмөн уруулардан сактануу, ошол мезгилдин көчмөн уруусу болуп, бул хундар болгон. Эмне үчүн хундардан сактанышкан? Корккондугунун себеби алар хундар көчмөн образда болгондагы ар кайсы учурда Кытайдын аймактарына басып кире алган. Ошол себептен бул дуалды куруу иши алынган. Негизинен биздин заманга чейинки 3-кылымда башталып, биздин замандын 2-1 кылымдарында деле бул дуал курулгандыгын айтсак болот. Бул негизинде Кытайлардын хундардан коргонуу иретинде курулган дуалы. Андан кийин хундардын мамлекети, мисалы хундар 24 уруудан тургандыктан, алардын мамлекеттин уруулары 24 администрацияга бөлүнүп кеткен. Ошол администрацияга бөлүнгөндөн кийин дагы алар социалдык бөлүнүү болгон. Аксүйөктөр, хундардын арасындагы аксүйөктөрдүн 3 даражага бөлүп караган. Алар эң биринчилерден каралганы бул хандын тукумдары. Экинчиси болсо тектүү аксүйөктөр, колунда бар кишилер айтсак болот. Кийин уруу башчылары. Булар өзүнчө бир даражага ээ болгон. Мисалы хандын тукуму болсо, хандын тукуму сөзсүз түрдө өзүнөн кийинки бийликти бере алган. Ар бир негизинен эле мамлекет башчынын өзүнө тиешелүү 10 миң аскери болгон айтсак, 10 миң түмөн аскерини дагы айта алабыз. Кийин хундардын жашоо образына аябай хундарда граждандык укуктар жөнгө салынган. Бул эң биринчи эле кезекте бир хун адамы аябай оор күнөө кылган, өлүм жазасына тартылып, бир уруунун бардык мүлкү конфискациялангандыгын айтсак болот. Кийин алар мисалы кээ бир учурларда алар майда күнөө кылгандарда бетин тирик кылып, болгудай кылып, бычак менен тилип салышкан. Ал ар түрдүү уурулук кылган учурларын айтсак болот. Кийин аскерлик, бул хундар негизи эле Орто Азияда жашаган уруулар аябай күчтүү аскер болгон. Аскерге жоокер катары жаштыгынан даярдала баштаган. Ошол аскердик милдетинен качканда же аскердик тартипти бузганда бул өлүм жазасына буйрулган. Хундар негизинен эле хундар тууралуу айта турган болсок, ошол эң күчтүү аскер болгондугу тууралуу айтсак болот. Негизинен эле жалпы хундар тууралуу ушул. Хундар тууралуу суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Аябай жакшы түшүндүрдүңүз. Мен ушундай бир суроо пайда болду. Ушу сак болсун, он болсун, хундар болсун, азыркы учурда кимдер болуп калат? Мисалы үчүн менин түшүнгөнүм боюнча азыркы учурда сактар, казактар болуп калып атабы, кандай болот? Бул суроо бир аз жалпы экен. Аягында жооп берейин, мисалы сактар, хундар, усундар, давандар дегенди.
Ошолор жалпы эле кайсы мамлекеттерге деп эсептелинет эми изилдөөчүлөр боюнча бул эми так маалымат эмес да. Балким көчүп кеткендир, балким башка жактадыр. Ошол үчүн сурадым да. Макул. Сабактын аягында эстетип коелу. жалпы жооп берели сабактын аягында. Андан кийинки уруу бул Усун мамлекети деп аталат. Усун мамлекети негизи эле Орто Азиядагы урууларды айта турган болсок, эң эле биринчи кезекте Кытай булактарына кездешет. Ошондой эле Усун мамлекети дагы Кытай булактарында кездешкен. Анда 10 урук эл деген менен ат менен Усун мамлекети кездешет. Усун алгачкылардан бул ухундар жана уечилер менен коңшулашышкан Улуу Кытай дубалынын батыш жагында көчүп жүрүшкөн деп айтылат. Мисалы Сак доорун ала турган болсок, Сак доору мамлекети алсыра баштаганда Усун мамлекети ортого чыгат да, Сактардын бир тобуну Усун мамлекети каратып алганын дагы айтсак болот. Усун мамлекети биздин заманга чейинки 160-жылдары Сактар жана уечилерди талкалап, Теңиртөө жана Жети сууга көчүп келип, бул жакты ээлей башташкан. Усундардын падышасы Күнбак деген титулду алып жүргөнүн айта алабыз. Алардын бийлиги укундан тукумга өтүп, мурас катары берилип турган. Усун мамлекетинин борбору Чигу шаары болгон. Азыркы Сукөөл областынын түп районунун тарабында деп айтылат. Кээ бирки маалымат боюнча бул Ысык көлдүн астында калып кеткен шаар деп дагы кээ бирки маалыматтарда айтылып кетет. Бул шаар Кызыл өрөөндөгү шаар дегенди дагы билдирет деген окумуштуулардын пикирине айтсак болот. Негизи эле Усун мамлекетинин башкаруучусу Күнбактын өзүнүн аскери болгон, бул деле түмөн 10 миңден аскери болгондугун айтсак болот. Булар жарым көчмөн болушкан. Бир климатына жараша бир жерден экинчи жерге көчкөнүн айтсак болот. Мисалы кээде мал жандыгына тоюп болгондо же болбосо күн аябай сууп кеткенде жылуу жерге же болбосо жайында салкын жайлоолорго көчкөнгө жарым көчмөн шартында жашашкан. Ошондой эле мал чарбачылык менен алектенгендигин да айтсак болот. Ошол эле мезгилде Чүй өрөөнүндө жана Ысык көлдө жашаган эл отурукташып, дыйканчылык менен кесиптешкенин айтсак болот. Ошол эле кезде көчүп мал чарбачылык менен алектенет. Ал эми экинчи эле мезгилде ошол дыйканчылык менен дагы алектенгенин айтсак болот. Ошондой эле буларда деле кундар сыяктуу эле алган титулу мураска өткөн, атадан балага өткөнүн айтсак болот. Андан усундар деле аябай күчтүү жоокерлер болгон. Маанилүү иштердин бири бул согуш. Согуш аркылуу өзүнүн жанын багуу, уруусун багуу процесси жүргөн. Бул Усун мамлекетинде эң маанилүү башкарууда аксакалдар кеңеши турган. Керек болсо мамлекеттик бийликке адамды алып келиш үчүн деле сөзсүз түрдө аксакалдар кеңеши чечкен. Аксакалдар кеңеши кандай маселе болбосун, баардык маселени, мамлекеттик деңгээлдеги маселелерди аксакалдар чечкен. Ошол эле мезгилде падышага мамлекеттик башкарууда 16 чиновник жардам бергенин дагы айта алабыз. Негизи эле Усун армиясы күчтүүлүгү менен айырмаланган. Аларда атчан аскерлери сөөк менен капталган оор жана темир учтуу жебе жана темир кылычтар менен куралданганын айтсак болот. Ошол эле мезгилде усундар аябай негизи эле чарбасын алып көрө турган болсок, мал чарбачылыгы, дыйканчылыгы, кол өнөрчүлүгү дагы аябай өнүккөн. Мисалы кийим-кечек жасоодо, өзүнчө бир идиштер, чопой идиштерин колдонууда аларга өзүнчө бир форма берип, кандайдыр бир сыртыны кооздогондугу менен биз алардын канчалык деңгээлде кол өнөрчүлүк өнүккөндүгүн дагы айта алабыз. Негизинен эле булардын негизги байлыгы жылкы болгон. Канчалык малы көп болсо, ошончолук бай болуп эсептелген. Андан кийин буларда малдардын көпчүлүк бөлүгү Усун ак сөөктөрүнө таандык болгон.
негизинен Усун мамлекети бул Кытай империясы, хан империясынын күч алышып, аябай катуу хан империясыны тынчсыздандыра баштайт. Усундар канчалык күчтөнүп, өзүнүн бир мамлекеттик позициясын кура баштаганда Кытайлар тынчсызданат дагы, ага атаандашып, Усун мамлекетинин ички башкаруу системасына кийлигише баштайт. Усун мамлекетинин ички башкаруу системасына кийлигишкенден кийин Усун мамлекети ич ара чыр-чатактары менен мамлекет кулайт. Андан кийинки биздин мамлекет бул мисалы Усун мамлекет Кыргызстандын түндүгүндө курулган мамлекет болгон болсо, ал эми Кыргызстандын түштүгүндөгү Фергана өрөөнүндө курулган мамлекет бул Даван мамлекети болуп саналат. Даван мамлекети бул деле Кытай булактарында дагы кездешет. Кытай булак Давань деген ат менен кездешет. Давань, Парвана деген ат менен биздин заманга чейинки 1-миңжылдыкта Фергана өрөөнүндө жашап өткөн бир мамлекет. Ошол эле кезекте бул Фарс жазма булактарында Паркана деп дагы кездешкендигин айта алабыз. Негизинен эле Давань мамлекети 70 шаардан турган. Анын борбору Эрш болгон. Калкынын саны боюнча болжолдуу түрдө 300 миңден ашык калк болгон деп айтылат. Анан аларды сүйлөгөн тили чыгыш иран тилинде сүйлөшкөн. Давань мамлекети негизинен эле булар дыйканчылык менен алектенишкен. Бул дагы беде, көзү өстүрүшкөн дыйканчылыктарында ошол эле мезгилде жемиш бактары болгон, өзгөчө жүзүмдүн мыкты түрлөр өстүрүп, андан көп убакытка сактала турган шараптарды дагы даярдашкандыгын айтсак болот. Давандыктар башка аймактарга өзүнүн асыл тукум жылкылары менен даңазаланган. Мисалы Кытайлыктар бул Давандын жылкыларына аябай көз ачышканын дагы айтсак болот. Даван мамлекети Улуу Жибек жолу калкканга чейин эле Чыгыш Түркүстан менен соода байланышын түзгөн. Бул жерде мисалы жүзүмдү ошондой эле соода жолунда экспорттой алган, жүзүмдөн жасалган шарапты ар бир аймакка колдонушкан, ар берип жүргөнгө, ошол эле кезинде будайды бедени бул өзүнүн мындай соода менен алектенүүгө буюмтайым болгондуктан булар ошол мезгилде сооданын аябай күчтүү жүрүштүргөн бул давандыктар болгон. Ошол эле мезгилде Кытай булактарында давандыктар Кытайдан алтын, күмүш, андан алышып, андан тыйын алышып, андан ар түрдүү буюмдарды жасагандагы айтсак болот. Кийин биздин замандын 1-кылымдын орто жеринде Чыгыш Түркүстан убактылуу баш ийип калышкан. Андан биздин замандын 3-5 кылымдарда өз алдынчалыгын дагы ошол мезгилде сактап турганын айтсак болот. Биздин замандын 5-кылымдын ортосунда Фергана өрөөнү толугу менен эфталиттерге караган. Бул бул маалыматка карап көрө турган болсок, негизинен эле давандыктар 5-кылымга чейин Фергана өрөөнүндө жашап, 5-кылымдарга эфталиттерге карап, 5-кылымдын аягында Кушан империясынын карамагына кирип калгандыгын айтсак болот. Бул негизинен эле давандар тууралуу айта турган болсок, Давандын императору Кытайдын императору Лигуань Фергана өрөөнүн басып алууну көздөйт. Фергана өрөөнүнү угулдат ооба келип атат. Фергана аймагын ошол Давань мамлекети өзүнүн аты чыккандыктан кытайлыктар давандыктарды басып алууну көздөйт. Ошол давандыктарды басып алуу үчүн Лигуань атайын
давандыктарга жортуулууга чыгат. Ал давандыктарга жортуулууга чыгып, давандын Ю деген шарыны аябай бир кыйынчылыктар менен басып алгандыгын дагы каратып алгандыгын дагы айтсак болот. Бирок Ю шарыны давандын чыгышына жайгашкан, давандын азыркы фергананын чыгышына жайгашкан Ю шарына эле каратып дагы башка шарыны карата албай калат. Башка шарыны каратыш үчүн ал Лигуань биздин заманга чейинки 103-жылы Ю шарына басып алуу үчүн кирген болсо, биздин замандын 101-жылы ал кайрадан келет дагы Эш шаарына киргенге аракет кылат. Негизинен эле давандыктардын шаары аябай дубалдар менен курчалгандыктан басып алуу аябай оор турган. Кээ-биркилердин айтылган маалыматына караганда, бул давандыктарды эч карата алган эмес. Ошол карата алган эмес. Бул ошол мезгилде кытайлыктар аябай Лигуаньдын өзүнүн жортуулук жасап аракет кылып, шаар ошол аябай курулган дубалдардын ичин, аябай күчтүү курулган дубалдардын ичинен өтө албай айла издеп жүргөн мезгилде давандыктардын ичинен чыккынчы ошол давандыктарга кире турчу сууну тоссоңор, ошондо гана давандыктар өз эшигин ачып, ошол суу издеп чыгат деген бир мамлекеттин сырын ачып койгондон кийин, мамлекеттин ичине чыккан чыккынчылар. Ошондон кийин гана кытайлыктар Давань мамлекетине кирген деген сыяктуу дагы маалыматтар айтылат. Негизинен эле жалпы көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Андан жанакы сиздин сурооңузга токтолуп кете турган болсок, негизинен эле биздин аймакта жашаган урууларды айта турган болсок, биздин аймакта сактар жашаган, усундар, хундар, давандар, булар эч бир жака мындай азыркы күндө кайда кетти, көчүп кеттиби деген суроого кайрылган болсок, бул алар эч жака көчүп кеткен эмес. Бул азыркы күндө мисалы Енисейден кыргыздар келиши мүмкүн. Азыркы күндө кээ биркилер болсо, азыркы кыргыздар ошол сактардын, усундардын тукумдары деп айтылат да. Бул ошол мисалы сактар дегенде эле сактардын өзүнүн башкаруусунда сактар десек, бир эле сактар болгон эмес да. Ал өзүнүн каратып алган ичинде бир нече дагы уруулар болушу мүмкүн деген дагы маалыматтар бар. Андан бул уруулар азыркы күндө журулушуп, бул Орто Азиядагы калктарды түзгөндүгүн айтсак болот. Азыркы муунда мисалы Енисейден келген кыргыздарды айтсак болот. Алар ошол келгенде эле жергиликтүү кыргыздар менен аралашып дагы азыркы күндөгү кыргыздарды түзгөндүгүн дагы айтсак болот. Негизи эле жалпы журулушуп азыркы күнгө келгенин айтсак болот. Кээ бирки түрк булактарында болсо, булар негизи эле бул жакта жашаган урууларды түрк уруу биримдиги деп айтылат дагы. Алар азыркы Турция аймагына көчүп кетти, хундарды азыркы Турция аймагына көчүп кетти деген дагы бир маалымат айтылат. Ал ошол азыркы күндөгү Турция мамлекетинде жашаганда ата юрдум деп айтылганын негизи дагы ушул себептен. Себеби биздин замандын 5-кылымында алардын көчүп кетти деген, ал жака көчкөндүгү тууралуу маалыматтар бар. Хундардын көчкөндүгү тууралуу. Чоң рахмат, түшүнүктүү. Бул Дава мамлекетинин тили ирандыктарга, ошо тажиктердин тилине окшошуп кетеби? Ооба. Демек, алар тажиктер болуп калабы, давандыктар? Жок, тажиктер деп айтуу эмес, ошол Давань уруу дегенде давандыктар деп айтабыз. Бирок ошол давандыктардын ичинде ошол эле кезде тажиктер болушу мүмкүн, өзбектер болушу мүмкүн, кыргыздар болушу мүмкүн деген. Болушу мүмкүн. Ооба. Ой кетип атат да, мисалы үчүн сактарда, мисалы үчүн гундар азыркы учурда Турцияда болсо, анан сактар менен усундар ошол Орто Азиядагы жашап аткан Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан сыяктуу мамлекеттер болсо, уйгурлар мисалы, ошолор болсо, давандар биздин коңшу мамлекет Тажикстан, Иран,
Ирак дегендер болуп кетеби деген ойлор келип кетти да башыбызга. Бирок анын ичинде мисалы ошол эле мезгилде кыргыздар деле болушу мүмкүн, жана айткандай өзбектер болушу мүмкүн, тажиктер болушу мүмкүн. Ооба. Ар түрдүү урундар болушу мүмкүн. Азыр деле бар да, азыр деле дүйнөнүн төрт бурчунда кыргыздар бар, аралашып. Кытайда да кыргыздар бар, жердин Турцияда дагы вандык кыргыздар бар. Ошол эле сыяктуу булардан да бар, ар бир жактан, мамлекеттен бар да негизи. Аныңыз туура. Аябай сонун сабак болду. Жалпылап айтканда ар бирин мына чектерине чейин айтып бердиңиз. Убактыңызды бөлүп өтө кымбаттуу билимиңизден бөлүшкөнүңүз үчүн сизге чоң рахмат, терең ыраазычылык. Сиздин айта турган сөздөрүңүз болсо кошумчалап, анан кийинки сабактарда кайсы теманы өтө турган болсоңуз аны дагы бизге кабар берип, анан сөздү сиз жыйынтыктап койсоңуз болот. Сиздерге терең ыраазычылык ушундай аудитория түзүп бергениңиздерге. Кийинки сабакта биз түрк кагандыктарын өтөбүз. Мисалы түрк кагандыгын жана кыргыз кагандыгын 552 биздин аймакта түзүлгөн түрктөрдү, андан кийин улуу кыргыз дөөлөтүн өтөбүз. 840 жылы курулган. Ага чейин айта турган болсок, мисалы хундар көчүп кетти дегенде, хундардын кийин бийликке ошол түрктөр келет. Биздин аймакта ошол эле хундар урусунан көп булактарда хундар, андан кийин түрктү негизи эле көк түрктөр деп айтылат тарих булактарында. Ошолорду кийинки сабакта көк түрктөрдү тууралуу кеңири маалымат бергенге аракет кылам. Чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Сиздерге да чоң рахмат. Кийинки сабакка чейин аман эсен, оорубай, сыктабай, жакшы демгич менен дагы ушундай жакшы кызыктуу маалыматтар менен бөлүшөбүз деген терең ишеничтебиз. Сизге чоң рахмат. Сиздерге да.